саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы убакта эң эле актуалдуу болуп аткан бул коронавирус оорусу жөнүндө бүгүн маек түзөлүк дедик. Биздин студиябызда конокто Дамира Камчыбековна. Дамира Камчыбековна, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиздер. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Чынева Дамира Камчыбековна, медицина Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар жугуштуу оорулар кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты болом. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Сиздин суроолоруңузду экрандагы WhatsApp номерлерине жиберсеңиздер, Дамира Камчыбековна сиздин суроолоруңузга жооп берет. Биринчи эле суроо, Дамира Камчыбековна, эмнеге мен сизди чакырдым? Кичинекей балдардын инфекционист дарыгер болгондуктан, жугуштуу оорулардын. Өзүмдүн 3 балам бар, ушу 3 баламды кантип бул оорудан коргойм? Өзүмдү дагы, бирок негизгиси кичинекей балдарды кандай коргош керек? Ошону айтып берип койсоңуздар. Мындайча айтканда, энди мен өзүм балдар дарыгери болгондуктан, жугуштуу оорулар жаатында иштейм да, ушу ар түрдүү өткөн, курч мүнөздүү өткөн жугуштуу оорулар менен. Анан көбүнчө биз балдар жөнүндө айта турган болсок, бул күндө азыркы бул массалык маалыматтардан угуп көрүп аткан, окуп аткан чыгарсыңар, бул балдарда жеңил түрүндө өтүп атат да. Себеби бул коронавирус деген оорусу, коронавирус деген негизи вирус деген бул канча жылдан бери эле келаткан, бул азыркы күндө 38 түрү бар да. Ал бул келген болот и болгон болуп атат деген да. Бунун азыркы күндө 5-6 түрү эле ушул кыйын өтүп аткан ооруларды чакырып атат да. Бул ооруну кантип билсек болот? Бул ооруну ошол адамдар менен чогуу болгондорду, то есть подозрительный случай деп коебуз да, ошол ооруду изилдөөдө гана бул ооруну тапсак болот. Жана вирусологический анализдери жасабасак, бул ооруну табышка кыйын да. Бул негизи эле кадимки эле биз ооруган сасык тумоо катары эле өтүп кетет да негизи. Анан бул кичинекей балдарда көбүнчө дене табы көтөрүлөт. Бул азыркы күндө бул Кытай окумуштууларынын ошол Кытайда ооруган бейтаптарды изилдөө менен ушул оорулардын, балдарда өткөн оорулардын көп эле белгилери азыркы күндө белгилүү болуп атат да. Бул оору жеңил түрүндө көбүнчө баягы эле биз эл арасында сайыл эле дене табы көтөрүлсө, чүчкүрүп калса, жөтөлүп калса эле анын элдер айтып атпайбы, грипп болуп калыпырмын деп. Грипп болуп калыпырмын деген эле бул баягы эл арасында калып кеткен сөз да. Грипп деген бул оору баланын дене табы, адамдын негизи эле чоң кичине дене табы 39-40-42 чейин жетип, адамдын башы катуу ооруп, денеси, бүт денеси мындай калтырап, титиреп, анан бүт булчуңдары ооруган, көз алмасы менен эки жакты карай албаган, анан кийин кузганда да жеңилдеп кичине, кичинекей балдарда болсо ал чыркырап, ыйлап эле көбүнчө ушундай түрдө өткөн. Бул грипп да. Бул коронавирустун белгилери бул ошол гриппоподобный оорулар деп коебуз да, ошол гриппке окшогон, сасык тумоого окшогон оорулар катары эле өтөт да негизи. Бул дене табы 38-39га көп жетпей деген. Жанагы эле чүчкүрөт, мурдунан суу агышы да мүмкүн, жана риновирусный, ринорея деп коебуз да. Анан кийин тамагы кычышып, анан кээсинде бул ларингит деп коебуз. Ларингит деген бул жана үнү бүтүп, тамак буулган түрүндө. Кээ бирлер болсо жанагы диарея деп коебуз, ошо түрүндө да өтүшү мүмкүн экен да. Бул ооруду эгер ошол бейтаптарды бул вируска изилдебесек, эч убакта бул ооруну бар деп айтыш кыйын да негизи. Азыркы учурда Кыргызстанда ушул кандай эпидемиялык абал кандай болуп атат? Азыркы күндө бүгүнкү маалыматка караганда биз баарыңар уже толук эле маалымат эле алып атасыздар. Азыркы күндө баягы 12 мартта бизге Умрадан келген 3 киши, бул Сузак районунун кишиси, ошол жактан келген кишилерди изилдегенде ошолордон табылып атпайбы, ошолордун арасынан бирөөсү дене табы көтөрүлүп, ошондо жөтөлүп дарыгерлерге кайрылганда, ал анализди өздөрүндө алып, анан Бишкекке жиберип, ошондо гана бул оору именно коронавирус чакырган оору деп азыркы күндө 3 бейтапта толук айтсак болот да, бул үчөөндө бар деп. Бирок ошол жака барган кишилердин бирөөсү Бостон айылынан бекен ошол 150 кишиге жана антип ажы той берип,
ал жерде енді келген ал киши менен учурашам деген кишилердин баары баягы кол алышып учурашып баягы берген тамак ашын жеп дегендей белек бечкектерин алып эметишпедиби? Бул оору энди ошондуктан ошол кишилер менен болгон бүт мындай чогуу болгон кишилердин баары азыр карантинге алынып, бул айылдын баары Сузак районуп полностью жанагынтип көзөмөл бекеттер коюлуп атпайбы ошол жактачы? Дамира Камчыбековна, эгер бул оору менен ооруп аткан адам менен кокустан инкубационный период деген бар, ошол ал адам оорубаган адам менен контакт болгондон кийин 14 күн деп айтылып атат, инкубационный период жандан көбүрөөкпү? Азыркы күндө бул ошол адам менен чогуу болгон адамдарды баягы эле самолет менен учуп келе атпайбы адамдар, аба жолдору менен же жанагы ошол баягы эң опасный өлкөлөрдөн келип аткандарды аэропорттон эле текшерип, алардан сөзсүз түрдө изилдөө анализдер алынып, анализ алынгандан кийин алар 14 күнгө ар бир бейтап каналарда жаткызылып, булар энди оорубаган кишилер да, ич жери оорубаган, бирок көзөмөлдө турган. Бул инкубациялык мезгил деген эмне? Ошол адам ошол ооруну, вирусту жугузгандан оорунун биринчи белгилери пайда болгонго чейинки убакыт негизи инкубациялык мезгил деп аталат да. Бул азыркы күндө 14 күнгө чейин деп атат, бирок кээ бир окумуштуулардын айтышына караганда бул 26 күнгө чейин болушу мүмкүн экен да. Биринчи күндөрү адам ооруп калганда бул вирус адамдын ооз көңдөйүндө, ич көңдөйүндө, мурдунун көңдөйүндө сакталат экен. Анан 3-4 күндөн кийин гана бул ички органдарга кетет да. Ошон үчүн жана айтып атпайбыкпы, тазалыкты кармаш керек. Канчалык көбүрөөк суу ичип, оозду чайкап, колду жууп турсак, бул вирусту биздин денебизге киргизбей, ошону мындай сыртка чыгарсак да болот. Может, бул жеңил түрүндө да өтүп калышы да мүмкүн да. Ошол. Бул ооруну дарылоо жолдору кандай болот? Дарылоо жолдору энди бул кадимки эле жанагы сасык тумоого окшош оорулар болуп атпайбы? Энди көбүнчө балдарды энди биздин кыргыздарды билесиңер өзүңөр, үйдө отура берет. Баягы мына жакшы болот, ана жакшы болот деп эле үйдө отура берет да, баягы дене табы көтөрүлдү. Эгер ошол эле бейтаптар, балдар дейли коелу, чоң кишилер дейли, ошол тиги адам ошол жактан келген туугандары менен чогуу болуп калса, ошондой белгилери пайда болуп калган күндө сөзсүз түрдө бул дарыгерлерге кайрылыш керек да. Дарыгерге кайрылыш керек десе эле азыркы күндө баягы эле поликлиникаларга, ССМдерге барышат. Бул негизи туура эмес да. Ал врачтарды, дарыгерлерди үйгө чакырыш керек. Себеби ал эмеге поликлиникага барганча, мейли энди өзүнүн үйдө машинасы жок болсо деп коелу, ал деген баягы коомдук транспортко түшөт, аны менен барат автобус, троллейбус, маршрутка деп. Анан тиги бейтап поликлиникада отурганда да башка врачтар отурбайбы кабинеттери. Канча кишилер отурат ошол жерде, соосу деле отурат, оорусу деле отурат. Ошолор менен чогуу контактта болуп калып, аларга кайра жугузуп атпайбы? Ошон үчүн ушундай контакт болбошу үчүн үйгө ошондой белгилер болуп калса, үйгө чакырган эң туура болуп эсептелет да азыркы күндө. Рахмат. Ушул ооруну оорукчал адам менен контактировать эткенден кийин дагы эгер иммунитети жогору болсо оорубай калышы мүмкүн, андай грипп оорубай калышы да мүмкүн. Бул жерде көп эле оорулар менен деле жеңил түрүндө жана носитель деп да коебузбу. Даже бул ооруну ооруп бүткөн адамдарда да ошол вирус сактала берет экен көпкө чейин. Ал организмде сакталгандан кийин ал баары бир деле башкаларга деле жугуштуу болуп атпайбы? Ошону абайлаш керек да. Оору иммунитетибизди кандай көтөрсөк болот азыркы убакта? Азыркы убакта энди иммунитетти көтөрүш керек деген бул жаз мезгили. Жазда иммунитеттер түшөт эмеспи? Бул иммунитетти негизи эле жыл бою эле көтөрүш керек да. Именно ооруп калганда бизде кыргыздарда бала ооруп калса, бир чоң киши ооруп калса деле иммунитетин көтөрүш керек деп баягы жер жемиштерин именно ошол убакта беришет да. Негизи ал жыл бою эле берилиш керек да. Аны алганда да бул жер жемиштерди алганда кайсы өлкөдөн келген жер жемиш, аны да караш керек да. Аны карабай эле баягы базардан сатып алгандан кийин арчып эле аны балага деле берип коюп атпайбы көчөдө? Азыркы күндө жана карантинди эметкенден кийин бардык биздин Кыргызстанга эметишпедиби? Бирок ошондо деле мына көчөдө кечетен бери эле окуучулардын деле жүргөнү, бул
кичинекей балдардын деле жүргөнү көп эле болуп атпайбы, баягы эле интернет клубтарда жүрүшөт, алар жанагы спорт залдарда жүрүшөт. Негизи бул болбойт да. Жапкандан кийин бүт жерди жаап, бул балдар үйдөн чыкпаш керек. Же өзүнүн эле баягы үйүнүн жанында ойнош керек да. Башка жакка барып, жанагы коомдук транспортко түшкөндө да алар башка адамдан жугузуп атпайбы. Үйдөн чыкпай эле койшса, негизи карантин ошол карантин. Эмне үчүн карантин? Ошон үчүн карантин болот да. Биринчи сурообуз бар экен, коронавирус канча градустагы сууда өлөт? Негизи мына башында айтып өтпөдүм, бул коронавирус деген эң туруксуз да негизи. Эгер колду эле жууп алсак, ал көпкө чейин сактала берет. Ошол эле кир кол менен жей берсе, эгер кайнатса бир 10 мүнөттө жок болот. Жана дезинфицирующий раствор деп атпайбы, жана хлорка, хлор содержащий растворлор, спиртовый растворду колдонгондо бул 2-3 мүнөттүн ичинде эле жок болот да. Негизи ошон үчүн колду кайсы жерге барбай эле, кайсы жерде болбой эле колду жууп туруш керек да. Колго жана чачып антисептик менен колдонуп жүрүш керек. Коомдук транспорттон түштүңөрбү, бат эле ошол колуңарды тазалап, анан үйгө барганда да колду жууп, анан үйгө кириш керек деген ошол эрежелерди сактасак, бул ооруну жугузбайбыз деп ойлойбуз да. Ойлойм. Кийинки сурообуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен силерге айтып кетет элем, биз түз эфирдебиз. 0705 96 94 41 номерлерине өзүңүздүн суроолоруңузга жиберсеңиздер болот. Кийинки суроо, Кудай сактасын, сактануу жолдорун кененирээк айта кетиңизчи. Энд кыргызда сөз бар эмеспи, Мерима? Кудай сактасын деп эле биз баарына көңүл бөлбөйбүз да. Сактаганды Кудай сактайт негизичи. Ана Кудай сактасын деп эле баягы өздүк гигиенабызды сактабасак, кантип биз өзүбүздү коргойбуз дегенде. Аны Кудай сактасын деп баягы эле конокко бара берсек, барган жерден аны менен кол алышып, учурашып, өбүшүп, ошол эмелерди да эмеге алыш керек да, эске алыш керек да. Бул оорубаш үчүн, конечно, бүт эле жугуштуу ооруларда баарында эле кайнак сууду көбүрөөк ичиш керек да. Кайнак сууду жана бул ооруда энди вирус чакырып атпайбы? Бул ооруга антибиотик деген антибактериалдык дары-дармектер жардам бербейт. Антибактериалдык дары-дармектерди баягы кээси азыр оптом деген бир мода чыкпадыбы? Менде 2 таблеткадан 2 мал ичсең жакшы болуп каласың деген бул. Эгер вирус бул дары антибиотиктердин таасири жок да бул вирустаргачы. Ошон үчүн бул сөзсүз түрдө жанагы противирусный дарыларды колдонуш керек да көбүнчө. Бул ал бүт эле жерде жазылып атпай кайсы дарылар, ошолорду колдонуш керек да, противирустук дарыларды. Алдын ала алган бул колду көбүрөөк жуушубуз керек. Чүчкүргөндө жанагы этикет кашля деп коет да. Биз баягы чүчкүргөндө эле оозубузду жаап эле чүчкүрүп атпайбызбы негизи. Ал негизи туура эмес да. Ошол эле колубуз менен барып башка бирөө менен учурашып атабыз. Ошол эле колубуз менен сумкабызды кармалап атабыз, коомдук транспортто кармалап атабыз, акча каражатын кармалабыз. Ошону менен эле биз тамак ашты сатып алып атпайбызбы. Эң жаман да бул негизи. Ал чүчкүргөндө могу жеңге чүчкүрүш керек, же чөнтөктө обязательно бети ачык болуш керек, же жок дегенде салфетка болуш керек. Ошого чүчкүрүш керек да. Аны, конечно, аны сөзсүз түрдө ыргытыш керек. Рахмат. Мурдак биз жооп бердик бул суроого, бирок бир кайрадан жооп берип койсоңуз кичине. Иммунитетти аз болсо сөз жугабы дейт. Бул жерде иммунитет деген эң башкы ролду ойнойт да. Эгер иммунитети чоң кичине дебей бардык адамдарда иммунитет аябай начар болсо, бул сөзсүз түрдө жугат жана оор түрүндө өтөт. Ошону эске алышыңар керек да. Көбүнчө энди бул улгайган кишилерди баягы жүрөгү ооруп атат, алардын анан жана кант диабети менен оорушуп атат. Анан кан басымы көтөрүлгөн көп ооруларда мына чет өлкөдөн угуп атасыңар. Бул көбүнчө өлүмгө душар калган болгондордун баары көбүнчө бул улгайган адамдарда болуп атпайбы? Себеби улгайган адамдардын, бул америкалык окумуштуулардын изилдегенине жараша, бул улгайган адамдардын ошол өзүнүн ДНК-сында белоктор бар экен да, белок деп коебуз. Ошол белок бул коронавирустун белогу менен экөө чогуу болуп туруп, бул адамды эң жаман жанагы бат эле өпкөсүнөн дем ала албай калып, жана легочно-сердечный недостаточный жетишсиз дегенде өпкө жүрөктүн жетишсиздигине алып келип, өпкөсү фиброз болуп эле бат эле өлүмгө душар болуп атпайбы. Ошон үчүн бул улгайган кишилер сөзсүз түрдө бул группа риска деп коебуз да, ошолор үйдө отурса эч жакка чыкпайт да негизи.
Анан баягы тойго чакырды эле барышым керек, ушуну ооруп чыгып ырага барыш керек деп. Азыркы күндө бейтапканаларда деле көрүп атабыз. Баягы адамдар өздөрүнүн кичинекей балдарын деле бейтапканага алып келип атпайбы? Бул да туура эмес да. Үйгө таштаса, үйдө эч ким жок дейт. Энди үйгө эч ким жок болсо бул кошуналар бар да. Ошол жака таштап бул негизи ушул эрежени да сактаса эле жакшы болот деп ойлойм. Саламатсызбы? Коронавирус Аксы районунда катталган деген чынбы дейт. Азыркы мендеги маалыматка жараша андай жок да. Эми мындай коомдук транспортта келатсам, ошол эле жакта бул түштөн кийинки маалыматка жараша Нарында бир киши, анан кийин Ысык көлдө бир киши табылыптыр да. Бул ал кишилер ооруган кишилер эмес, аларда вирус табылган жок. Бул кишилер ошол умрага барып келген кишилер да. Ошон үчүн бул кишилер көзөмөлгө алынды, карантинге жаткызылды. Булар изилдөөдөн өтүп атат десе эле, элдер уже коомдук транспорт айтып атат. Ойму көлдөн чыгыптыр, Нарындан чыгыптыр. Бул сиздеги маалымат деле ошондой болуш керек. Бул Аксыдан чыкты деген толук маалымат жок. Ал киши изилденсе, анан ошодон чыкса только ошол убакта айтсак болот да. Негизи ал туура эмес маалымат. Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсызбы, Дамира эже? Менин 2 жаш балам бар. Кичинекейинен эле чыгып атат. Кандай жол менен ушул нерсени арылса болот? Бул коронавируска байланыштуу эмес да, башка убакта жооп берип койсузбу? Эми бул 2 жашка эгер төрөлгөндөн баштап эле негизи ичи ката турган болсо, бул ал баланын же апасынын ичинде түйүлдүктө жатканда апасы көп дары-дармекти ичип койду, көбүнчө антибиотиктерди ичип коюшу мүмкүн. Анан кийин көбүнчө бул нан түрүндө да, мучнойду көп жесе, анан баланын баягы жегенде баягы кыргыздарда көбүнчө буламык деген тамак бар да, ошо буламыкты жесе эле баланын курсагы тоет, ал ачка болбойт. Негизи да, бирок бул баланын денесине керектүү иммунитетин көтөрө турган, ордуна келтире турган эч кандай керектүү зат жок да анын ичинде. Баланын курсагы тоет, бирок эч кандай пайдасы жок да адамга. Ошон үчүн бул балага түрлөп тамак берген жакшы да. Негизи жер жемиштерден, башкалардан берген жакшы болот. Интернеттеги маалымат кайсы бирине ишенебиз? Ишенерин билбей атабыз. Кечээ бирөө айтат, анча деле коркунучтуу эмес деп, кадимки грипптей эле болот деп. Негизи бул маалымат эле айтып өтпөдүм, мен башында жана айтып өтпөдүм. Бесира кайра. Бул коронавирус деген болгон 70-жылдардан бери эле, анан деле мурунурактан бери эле белгилүү. Бул азыркы күндө бул вирустун 38 түрү бар. Анын 38-ин баары тең эле азыркы күндө могу коркунучтуу оорууну чакырган жок. Бул 5-6 түрү эле. Булар жанагы хамелеон катары өздөрү өзгөрүлгөн түрлөрү, ошолор эле ушу оорунун кыйын түрүнгө алып келгени ошол түрлөрү болуп атат да негизичи. Анан кийин бул кичинекей балдарда жана да айттым. Анан иммунитети жакшыларда жеңил түрүндө эле баягы эле грипп болуп калыптырмын деп эле ошол түрүндө деле өтүп атат да. Эгер ошол адамдарды изилдесек, может коронавирус чыгат беле. Анан ал коронавирус чыкса, конечно, баягы эле биздин элдер дагы эле дүрбөлөңгө түшөт, ал да туура эмес да негизичи. Бул коронавирус же мындай айтып коелу, гриппке окшогон оорулар менен, сасык тумоон түрлөрү менен ооруганда адамдын организминде бул иммунитет пайда болот да. Бул анан кийинки жолу ошол вирус менен мындай кездешкенде, жолукканда деп коелу, бул ооруга иммунитети бар болгондон анын кыйын түрүндө өтпөшү да ыктымал да. Бул мындай маалыматтар бар негизи. Спирт жок эле, жок болсо арак менен жууса болобу дейт. Колдоого. Болот. Болот да. Арак менен деле жууса болот. Уксус деле колдонсо болот. Анан кийин жана дезраствор деп коебуз. Ошону эле жанагы атайын чач мемелер пайда болот, аптекада сатылып атпайбы азыркы күндө. Ошону алып туруп эле коомдук транспортко киргенде, көбүнчө чыкканда колуңарды тазалап, анан үйгө кирерде тазалап туруп анан кирсеңер деле адам менен бирок учурашпагыла. Алыстан эле салам деп баш ийкешип койсоңор, өзүңөрдү сактайсыңар да. Рахмат. Үйдү канча процент хлор менен тазалаш керек? Энди үйдү канча процент хлор менен тазалаш, бул үйдү баягы айтып атасызбы, бул менде суулап, бул чүпрөктөрү суулап, арчып дегендей бат-бат үйдү желдетип туруш керек да. Энди үйдү хлорка менен обработка жасаганда бул көбүнчө туалеттерди, балаңардын горшокторун, вот ошолорду силер эметсеңер болот да, тазаласаңар болот.
Бул эми сизге тиешелүү так эле суроо эмес, бул базар жабылабы биз билбейбиз бул суроого. Дамира Камчыбековна, жөнөкөй грипп менен коронавирус экөөнүн дифференциальный диагностика же эмнеси менен айырмаланат? Ушул суроого бул суроодон кийин жооп берип коюңуз. Саламатсыздарбы? Аба аркылуу жугабы? Эси тамак ооруп баштаса эмне дарыларды колдонуш керек? Анан ооруган адам айыгып кетеби? Маска жардам бербейт дейт. Ушул туурабы? Енді маска жардам бербейт деген деле бул туура эмес да. Энди эмне үчүн аны бет капка азыр ажиотаж болуп атат, бет капты чыгарып эле канча өлкөлөрдө аны бизден алып сатарлар аябай эле жакшы эмени көрүп атпайбы азыркы күндө. Бет кап сөзсүз түрдө кийиш керек. Бет капты бүт эле жерде кийген эмес, эми жаныңда отурган киши чүчкүрүп атса, сага сөзсүз түрдө жууп калат да. Ал может коронавирус эмес, башка грипптин түрлөрү бар да азыр. Эгер ошол эле адамдын иммунитети начар болсо, ал кайсы вирус? Анын ошонун кайсысы? Энд вирустарда адамдын дем алуу органдарын өздөрүнчө кээси бул тамакты бубат, кээси болсо бул өпкөнүн колкочолорун, кээси өпкөнүн өзүн сезгендирип атпайбы. Анан ошого жараша эле болот да. Негизи ал бул жерде оорубайт деген болбойт, ооруйт, бирок иммунитети пайда болот. Ошондо эле тазалыкты кармасаңар көп эле ооруларды жугузбайсыңар да. Негизи бул коронавирус эмес, бул грипптин түрлөрү эмес, бул жанагы эле ичөткөк, жана эле сарыктын кол аркылуу жуккан түрлөрү да, ошол көп эле кол аркылуу жугуп атпайбы. Ошодон да сактанасыңар да силер. Негизи. Кийинки суроо ушуга эле окшош экен. Иммунитети слабый кичинекей балдарга бат жабышабы бул оору? Эгер эми ушул кичинекей балдарды иммунитети начар, жана да айтып өтпөдүм, ооруп калса, аны көтөрүп алып силер баягы эле поликлиникага барганыңар туура эмес да. Азыркы күндө ушундай акыбал болуп аткандан кийин силер эгер ооруп калса, ошол балаңарды үйдө карап, үйдү бат-бат желдетип туруп, үйдүн баарын обработка жасап турсаңар, энди жөнөкөй эле баягы влажный уборка деп коебуз да. Анан кийин үйгө конок келбесин да, ошо чет өлкөдөн келген тааныштарыңар бар, туугандарыңар бар. Эгер ал келип калса, үйүңөрдө балаңардын иммунитети жок болсо, бул сөзсүз түрдө бала ооруп калышы мүмкүн. Эми баланын организмине жараша ал энди оор түрүндө да өтүшү мүмкүн да. Бул коронавирус эмес, башка ошол өзүнүн иммунитети начарлыгынан бул өпкөсүн сезгениши да с развитием дыхательной недостаточности деп коет. Ошондой түрлөрү да болушу мүмкүн. Анан эч ким гарантия бере албайт да оорубай калат деп. Только канчалык ошол эле адам менен контактта болбосоңор азыраак болот же болбой калышы да мүмкүн оору. Рахмат. Саламатсызбы? Ооруп калган адам кайсы врачка чалыш керек? ФАПтагы врачтар келбейт да, мындай күнү чакырсак деле келбейт дейт. Азыркы күндө интернетке кирсеңер, ошол эле бул Минздравты биздин штаб по коронавирусу деп Кыргызская республикага бүт шаардын, даже бул областтардын бүт телефондору жазылып турат. Ошол телефон доверияга кайрылсаңар болот. Аны ачып көрсөңүздөр болот. Менде азыр бул телефондор номери жок эле, бирок ал бүт жазылып турат, бүт жерде азыр бар. Рахмат. Саламатсызбы? Коронавирус тамеки чеккен кишиге чукпайт деген чынбы дейт? Азыркы күндө тамеки чекпейт, чеккен кишиге, анан жана арак ичкен кишиге жукпайт деп айтып атпайбы? Ал туура эмес дене. Тамеки чегип сен көчөдө турсаң, ошол эле жана кир колуң менен ошол эле сигаретти оозуңа алып атпайсыңбы? Оозуң алганда бул кол аркылуу, эгер жанагы акча аркылуу жугат деп атсак, себеби бул вирустар адамдын заң менен да ошо сыртка чыгып атпайбы? Заң менен биринчи чыгат экен, бул ооз көңдөйүнөн чыкканга караганда. Ошон үчүн сигаретти чекпей, может ушунун артынан, может ошол эле тамеки чекпей деле токтоп калсаңар деле болот деп ойлойм да. Себеби колуңар кирип алып атпайбы? Саламатсызбы? Бул вирус эмнеден улам чыккан? Оорунун башы эмнеде? Оорунун башы муну азыркы күндө окумуштуулар изилдеп атат. Муну эч ким деле билбейт, аны айта албайт, кайсы жактан чыкты. Эң биринчи чыккан бул энди Кытайдын жана Ухан шаары болуп атпайбы? Ал жерде ар кандай гипотезалар бар. Мындай чыкты, тиги военный базадан чыкты, анан бак оружие тигиндей мындай. Муну энди түз айта албайм да мен каяктан чыкты. Именно ошол жактан чыкты, баягы эле жарганаттардан, бул жыландардан. Алар энди бул Кытайда көбүнчө бул биз мусулмандар, кыргыздар жебеген тамактардын баарын жеп атпайбы? Ит мышык тиги чегиртке кумурскалардан бери. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 1-2 минутадан кийин кайрадан силер менен жолугушабыз. Бизден алыстабаңыз, рекламалык ногу.
Биз менен калганыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн биз коронавирус оорусу жөнүндө талкуу жүргүзүп атабыз. Биздин студияда конокто Дамира Камчыбековна, врач, детский инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней при КГМА. Дамира Камчыбековна ошол жана мен сурадым элем, грипп оорусу менен коронавирустун азыркылар айтып атат, мурдунан көп суу акпайт, көбүнчө өпкөсүнө эле өтүп кетет. Ушул туурабы же туура эмеспи? Туура. Мурдунан грипп менен коронавирустун айырмачылыгы эмнеде болуп атат? Грипп дегенде бул гриппте 39-40 болуп атпайбы температурасы, 40-тан да ашып атат. Бат эле башы катуу ооруп, анан көз алмасы менен эки жакта карай албай атпайбы. Ал жерде да чүчкүрөт. Анан жөтөлгөндө бул грипп оорусунда сасык тумоо деп койгон. Бул ооруда мурдунан чимкирик акпайт да, суу акпайт мурдунан. Мурдунун ичкөңдөйү шишийт, бирок мурдуңду мындай тазалайын десең, мурдуңан чимкирик чыкпайт да. Бул убакта ичкөңдөй шишип аткандан просто заложенность носа болот да. Анан кийин бул коронавирус оорусунда температурасы 39-га чейин эле болуп атпайбы көбүнчө да. 39-га чейин болуп, анан бул тамак кычышат. Першение в горле деген да. Арты как будто кычышкансып, ачышкансып, анан чүчкүрөт. Адам көбүнчө чүчкүрүп эле кургак болуп, ошон үчүн жана суу ич деп атканыбызда ошо да тамакты суулап туруш керек деген. Жана да башка деген бүт эле ошондойду чакырбайт, кийисиники жана кузуп да анан ичи деп өтүп кетип атпайбы да? Как жана ич өткө оорусуларына окшоп эле. Ич өткө оорусуларына окшогондо бул ал жерде кан чычпайт, ириң чычпайт, суу чычпайт, денесинен энди кичине ич өтөт да, жана кузушу мүмкүн да. Бул ротавирусный оору дегенде бул вирус чакырган көп эле ооруларда бул кичине ичи өтүшү мүмкүн, бирок көп өтпөйт да, кан ириң өтпөйт. Кийинки суроо, саламатсызбы? Мен кичине башка оору боюнча сурайын дедим эле. Синдром Рейно деген оорусун айыктырса болобу дейт. Синдром Рейно менен бул көбүнчө кардиоревматологдордо учетто туруш керек. Ошолордун көзөмөлүндө болуп, бир жылда 1-2 жолу дарыланып туруш керек да, өткүзүп жибербеш керек. Саламатсыздарбы? Ооруга байланыштуу кандай дары-дармектерди алып ичсе болот? Жана маска, сөпсүз тагыныш керекпи? Бул оору айыгабы? Алдын ала рахмат. Бул оору болгон жана болуп келатат, болуп атат, болот деп айтып атпайам мен. Бул ооруну кантип аныктайбыз? Дагы кайталап коеюн. Бул ошол эле чет өлкөдөн келген жаран менен чогуу болгондо, учурашып, баягы көрүшүп дегендей, эгер ошондой өзүңөрдү, как говорится, мындай эметип калсаңар, чоочуп калсаңар, ошолор менен чогуу болдум эле, учураштым эле десең, сөзсүз түрдө бул жерде адамга жугушу мүмкүн да. Ошолор көбүнчө барып анализ тапшырсаңар, ошол жерден чыкса, сөзсүз түрдө көзөмөлдө болушуңар керек. Карантинде жана обсервация деп коюп атпайбы, 14 күнгө чейин көзөмөлдө болуш керек да негизи. Бул оорудан айыкса да болот. Дүйнө жүзүндө канча миңден ашык, 170 миңден ашык киши ооруп, алардын ичинен 5 миңден ашыгы азыркы күндө өлүмгө дуушар болбоду. Ошо өлүмгө дуушар болгондордун арасында көбүнчө эле бул 60 жаштан үйдө, 65 жаштан үйдө, 70-80 жаштагы улгайган кишилер, жана группа риска деп койгон, жүрөгү ооругандар, кан басымы көтөрүлгөндөр, кан диабети менен ооруган кишилерде кыйын өтүп эле жана өлүмгө дуушар болгон көбүнчө ошолор болот. Ошолордун арасында да балдар да бар, бирок алардын саны аябай аз да. Балдарда мындай жеңил түрүндө өтүп атат да көбүнчө. Рахмат. Коронавирус канча күн ысыса жок болот? Канча күн ысыса жок болот? Күндүн ысыгы деп. Эndi мурунку берилген маалыматтарга караганда бул коронавирус абанын температурасы деп коелу, энди 27, 26, 27 градустан. Энди бүгүн мынакей көрүп атасыңар, кече күнү жаз болду эле, жай болду эле, бүгүн күн бүркөлүп турат дегендей, наркы күнү жамгыр жаса, бизде бир күнү кыш, бир күнү жаз, бир күнү жай болуп атпайбы. Ал вирус бул суук мезгилинде көпкө чейин сакталат да. Жай мезгилинде бул вирус мындай подпольяга кетип калат да, мындайча айтканда, ал сактала берет ошол эле эмелерде. Анан кайра күн сууса, кайра башталышы мүмкүн. Жылык эле көрүп атпайбыз, кайсыл убакта сасык тумоолор көп болуп атат. Күн суук мезгилинде күчөп кетип атпайбы? 2009-жылкы акыбалды карап көрсөңөр, канча миңдеген кишилер ооруду жер жүзү боюнча да. Бул баягы ошон үчүн бизде жер жүзүндө Всемирный организация, баягы бүткүл дүйнөлүк уюму айтпадыбы пандемия деп. Пандемия деген эмне?
бул бүт жер жүзүнө тараганда биз ошол эле бир оору ошондо дүйнө жүзүнө пандемия деп ошондо айтылса болот да. А баягы локальный вспышка деп коебуз, эпидемия ар бир эле өлкөдө, 2-3 өлкөдө болгондо ал эпидемия деп аталат да негизи. А могу дүйнө жүзүнө канча мынакей 100-200ге жакын өлкөгө тарап кетти азыркы күндө. Ошон үчүн бул пандемия деп аталып калды да. Чоң рахмат. Кийинки суроону окуй эле коелук. Мындан кийинки суроо барбы? Саламатсызбы? Кочкордон да бир киши табылган турбайбы? Аба аркылуу жугат деп атышат. Бул чындыкка жатабы? Кочкордон менин саат 5ке чейинки маалыматыма караганда Кочкордон киши жок болчу. Нарындан деп бир киши баягы эле хаджга барып келген, умрага барып келген киши ошону көзөмөлгө алынды, бирок адам вирус чыккан жок. Вируска анализдер алынды. Ал даяр болгондо гана ошол кишиге жукту деп айтсак болот. Көлдөн да чыкты, бирок Кочкордон чыкты деген менин маалыматым жок, бирок Нарындан чыкты. Рахмат. Саламатсызбы? Эгер маска кийбей эле үйдө жүрсө, үйдө аз киши болсо, үйдүн ичин арча менен түтөтүп эле жүрсө, вирус жукпайбы дейт. Энди үй шартында эмне үчүн бет кап кийесиңер? Кереги жоктан. Аны көчөгө чыкканда кийсеңер болот, аны үйдө не кыласыңар? Энди бул маска деген энди маска бизнес болуп атпайбы азыр? Фарм бизнес негизичи. Анан кийин ал масканы 20 сомго сатып алып, бир күндө 2 штук, 2 алсаңар, аны ыргытып жиберип, эртеси күнү кайра алып атпайсыңарбы? Анан көрүлү баягы эле марлини сатып алып эле 8 же 10 кабат кылып туруп эле жакшылап тегип туруп, ошону тагынып күнүгө жууп, ысык ütүк менен ütүктөп турсаңар деле, бул эң жакшы болот да. Кийинки суроого жооп берип койдуңуз. Ушул марлинен албай эле кадимки бинт бар го, марлини издеп жүрбөсөң, бинт алып туруп деле жазса болот, Негизи болот ал. Бинт алып туруп эле 8-10 кат кылып туруп жазсаңыз. Бул бинттердин чекеси эметип чыгып кетип атпайбы? Ага караганда энди мындай кайрып туруп тигишке энди аны тикмечилер билет го. Тиксе болот да негизи. Дагы айтып кетчү нерсе, ушул чекесиндеги жанакы резинкаларын одноразовый марлинден алып туруп эле тагып алышыптыр. Бул дагы биздин көрүүчүлөргө кеңеш катары айтып кетелик. Коронавирус менен ооруп өткөн киши канча күнгө чейин палочкасын жүрөт дейт? Палочка. Палочка эмес да, негизи бул вирус деп коет да. Палочка деген бул баягы эле микробдор да, бактерия деп коет. Алар андай эмес да. Бул коронавирус менен ооруган киши ооруп бүткөндөн кийин адамды иммунитети пайда болот ошол вируска. Енді айтып атпайм, бұл вирустың 38 түрі бар деп. Енді 38-нин биринчиси менен оорусын, экинчиси менен оорусын, үчүнчүсү менен ошол вирустарга сизде иммунитет пайда болот. А бирок кайра эле ошол вирустун башка түрлөрү менен кездешкен күндө ал оору чакырышы мүмкүн, чакырбашы да мүмкүн. Ана бул вирус, бул азыркы күндө оор түрүн чакырып аткан вирустар, коронавирустар негизи бул адамда жакшы болгондон кийин, айыккандан кийин деле кала бериши мүмкүн да. Ошон үчүн жана айтып атпайбы, бул адамдан бөлүнүп чыккан энди баягы мурун, оостон чыккандарды, заңдарды, буларды сөзсүз түрдө жанагы дааратканаларды сөзсүз түрдө обработка, дезинфекция жасаш керек да, негизичи. Саламатсыздарбы? Риматидин деген таблетканы ичкиле деп бизге смстер келип атышат. Колдонсо болобу ушул дарыны? Азыркы күндө энди бул вируска каршы дармектер көп болуп атпайбы? Арбидол, интерферон деген бар, ремантадин, амантадин, дагы санай берсе аябай эле көп да булчу. Бул дарыны алып ичерде сөзсүз түрдө врач менен кеңешиш керек. Же врач менен кеңеш албасаңар, ар бир дарынын кутучасынын ичинде ошонун эмеси болот, инструкциясы болот да, ошону окуп көргүлө. Например, бул ремантадин жөнүндө айтсам, бул көбүнчө чоң кишилер ичиш керек. Чоң кишилер болгондон кийин бул боюнда жок адамдарга, аялдарга да, аялдар боюнда болгон аялдар ичпеш керек. Себеби бул выкидыш кылат да, баланы өлүмгө дуушар кылат. Бул вирусту өлтүрүп аткан дары, бул адам баласын, адамдын энди түйүлдүгүндө өлтүрөт да, выкидыш болуп, баланы ичтен өлүп калышына да алып келет. Бул боюнда жок адамдар, чоң адамдар, бул где-то 15 жаштан өйдө колдонсо болот да. Эшикти терезелерди ачып коюп туруу керек деп айтып жатасыңар. Аба аркылуу жукпайбы бул оору?
Енді сіздің эшигиңиз терезеңиздин түбүндө турган жок да. Енді үйдө баягы үйгө кирген кишилер бар, ошол үйүңөрдү, терезеңерди ачпасаңар бул вирустар өзү эле көбөй берет. Вирус эмес, микробтор эле көбөйөт. Ошон үчүн бул терезени ачып бат желдетип, анан жанагы үйдү тазалап туруш керек да негизи. Рахмат. Саламатсызбы, бүгүн ондой аптекадан бардым, бирок бирөөсүнөн дагы бет кап таппай койдум. Кайдан алсак болот? Буну жаңы эле айтып кеттик. Өзүңүз эле марлени алып, 8 же 10 слой кылып туруп, жакшынакай кылып тегип алып, тага берсеңиздер болот. 2 саат үтүктөп, жууп. Ошо бир күндө ошондой орто эсеп менен 10 саат эчикте болсо, 5 марли ошондо масканы дарылап алып, таза пакеттин ичине салып алып, 2 саат сайын кайрадан алмаштырып тага берсеңиздер болот. Акчаңыз да үнөмдүү болот, марлиңиз да болот, денеңиз да сак болот. Кийинки суроо, саламатсызбы, коронавируска каршы кандай дарыларды ичсе болот? Бул оорудан айыкса болобу? Жаңы эле айтылып кетти бул суроо. Бул суроого жооп бердик. Жооп бердик. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Бул коронавирус жай келгенде жок болуп кетеби? Рахмат дейт. Жай келгенде жок болот деп айтылып атат. Себеби бул вирус күн ысыгына чыдабайт да. Айтып атпаймынбы, бул көбүнчө вирустардын көпчүлүгү бул күн суук мезгилинде ооруну чакырат да. Ошон үчүн бул жай мезгилинде күн ысып кетсе, катуу ысып кетсе, бул вирустар жок болот. Бирок кайра күн сууса кайра болушу мүмкүн. Болуп келгени болот и боло берет да. Бул негизи бирок ушул азыркы күндө бул окумуштууларда изилдеп атпайбы? Бул жерде биринчи эле бул ооруну биз таралышына бөгөт коюшубуз керек да. Анан ошонун убагында бул кишилерди баягы эле чогуу болгон кишилерди аларды көзөмөлгө алыш керек. Анан кийин дагы өздүк гигиенаны сактасак бул оору жукпайт да негизи. Кийинки суроону айтып коесуздарбы? Бул маска жөнүндө эле жооп бердик го. Кийинки суроо. Саламатсыздар, коронавирустун кандай белгилери болот? Ооруган боюнча айтып бердик, муну дагы кандай вирус? Кыска айтып коесузбу? Бир сөздө. Коронавирус деген энди бул коронавирус деп эле аты эле баарыңарды азыр эле дөрбөлөңгө салып атпайбы? Бул грипп. 2009 жылкы болгон гриппте кандай жаман өттү эле. Көчөдө кишилердин баары маска кийип, аябай оор акыбалда болушканда, алында да жер жүзүндө болгон. Бул оору ушул грипптин пандемиясы эң биринчиси 1918 жылы болгон, испанка деп аталган. Ал убакта дүйнө жүзү боюнча 50 миллионго жакын киши каза болгон. Эң биринчи испанка деген бул миллиард, 2-3 миллиардтан ашык киши ооруган. Анан кийинкиси 58 жылы болду. Азиатский, кийин гонконгский пандемия деген болду. Бул убакта 2 миллионго жакын киши, кийинкисинде 700 миңге жакын киши каза болгон да. Ана бул коронавирус деген эле ошол эле вирус ооруларына окшош, гриппке окшош деп атпаймынбы? Бул жерде денете 38ге чейин, 38-39га чейин көтөрүлүп, чүчкүрүп, анан тамагы кытышып, жутканда ачышып, ооруп, анан мурдунан суу агып, кээсине суу акпай, кээсине ич өтүп да калышы мүмкүн, анан үнү бүтүп да калышы мүмкүн. Даже кээси азыркы күндө кичинекей ымыркалар бизге көп келип атат. Дем алганда кыйч-кыйч деп дем алгандар бул синдром бронхиальной обструкция деп коебуз да. Баланы кичине алып отурсаң же эмизип атса, апалары сезип атат. Баласы кыйч-кыйч болуп эле дем алып эле ынтыгып атат деп. Бул ошондой түрүндө да өтүшү мүмкүн да. Мунун түрлөрү как вирустун түрлөрү көп болуп атпайбы? Коронавирустун ошондой эле өтүшү мүмкүн да негизи. Кийинки суроону айтып коюңузчу. Коронавирус менен ооруган адам грипп болбойт дешет. Ошол чынбы? Жок, чын эмес. Чын эмес. Кийинки суроо. Үй шартында антисептикти кантип даярдайбыз? Коронавируска кандай анализдер тапшырылат? Коронавируска азыркы күндө бизге болгон жанагы бизден Россиядан келип атат, чет өлкөдөн азыркы күндө Кытайдан да жардам берилип, ошол вирусту көзөмөлгө алууга, изилдөөгө ошондой эмелерди жөнөтүп атпайбы? Бул ПЦР диагностика деп коебуз да. Бул эле бүт эле адамдарга доступный эмес да азыркы күндө. Көбүнчө бул жана баягы чет өлкөдөн келгендерди, жана башында айтып өттүк, бул мындай частный клиникаларда болушу мүмкүнбү билбейм. Менде так маалымат жок, аны айта албайм да. Ошон үчүн эгер алыстан келген, чет өлкөдөн келген жарандар менен чогуу болуп, туугандарың менен учурашып калсаңар, сөзсүз түрдө бул жугуштуу оорулар бейтапканасына кайрылып, өзүңөр маска кийип, мен ушундай чогуу болдум эле, мен ушундай изилдөөгө изилденсем болобу деп барып сурансаңар болот да. Рахмат.
Бул суроого да жооп берди. Коронавирус адамга жукканда кандай белгилер болот? Азыр эле айтылып кетти. Коронавируска аскорбинка витамин жардам береби? Рахмат. Аскорбинка бул витамин болуп атпайбы, тиги вирус болуп атат. Бул кадимки эле витамин да. Эч кандай мунун жардамы баягы адам эми иммунитетин көтөрөбүз деп койбой, витамин С менен насыщение болот деп. Туруштук бере алат да, бул витамин С деген бул кан тамырлардын, эми мындайча айтканда баягы проницаемость мындай эмесин, кан тамыры проницаемость деп койгондо, ошону кан тамырдын эмесин проницаемости жакшыртат да, бул себебичи.